Фактыбы каналынын жаңылыктарынын кечки топтому менен тааныштырып, студияда Алина Аббасова, саламатсыздарбы? Чет элден башпаанек издегендердин арасында Жогорку кеңештин аппарат башчысы Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраев Болгария өлкөсүнөн башпаанек сурады. Бул Болгария өлкөсүнүн сотуна атасы оппозициялык партиядан депутат болгонун айтып, ал адам укуктарын сыйлаган өлкө деп, Болгарияны тандаганын жана бул өлкөнүн мыйзамдарын сыйларын, өлкөдөн чыгып кетүү ою жоктугун билдирген. Таң калтырганы Жогорку кеңештин аппарат жетекчисинин уулу ушинтип чет өлкөдөн качкын катары башпаанек сурап жүргөн болду. Ош облусу боюнча 12 апрелде өтө турган шаардык кеңештин депутаттыгына 9 партиядан 710 талапкер катталган. Негизинен талапкерлерди каттоо тынч өтүп, 50 талапкер каттоодон өтпөй калган. Талапкерликке өтпөй калгандардын 25-и билими тууралуу документтерин көргөзө албаса, калган 21-инде шаардык каттоодо турбагандыгы аныкталган. Калган 4 талапкер болсо өздөрү жөнүндө туура эмес маалымат беришкен. Мыйзамга ылайык 13 мартта шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Кыргызстан профсоюздар уюму эки жаат болуп, жыл башынан бери согушуп келишет. Ооба, талаш тартышта эмес. Борбордогу өкмөт үйүнүн жанынан орун алган мекеме алгач бири-бирине кол салышып жумуштан кеткен Мирбек Асанакуновдун тарапташтары менен профсоюздун жамааты өтө катуу конфликтке барышты. Бирок буга карата түзүлгөн депутаттык комиссияда өкмөт да бул тууралуу ооз ача элек. Америкалык Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс директорлор кеңешиндеги ишин токтотту деп билдирет. 64 жаштагы эң бай деп табылган ишкер филантроптук иштер менен жана дүйнөлүк маанидеги саламаттыкты сактоо, билим берүү менен климаттык өзгөрүүлөр боюнча алектенерин билдирген. 700 миллиард долларлык капиталы бар бул үй бүлө коронавируска каршы 10 миллион доллар бөлгөнү буга чейин дүйнөлүк басылмаларда айтылып келген. Чүйдөн Петровка айылында поезд маршруттук кичи автобус менен кагылышып бир аял каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Окуя кечке жуук катталган. Поезд эл ташып бараткан кичи автобус менен кагылышып, бир кача жүргүчү кысылып калган. Кырсык болгон жерге келишкен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары аларды чыгарышып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Муфтият диний окуу жайларынын ишмердүүлүгүн убактылуу токтотту. Мындай чечим кечээ 13 мартта Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин 6-чакырылышынын чукул жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Коронавирустун дүйнөдө пандемиялык деңгээлге чыккандыгына байланыштуу санитардык эпидемиологиялык чараларды көрүү жана анын алдын алуу максатында диний, маданий жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Чүйдө адам өлтүрүүгө шектелип 2 жаран кармалды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, Жайыл райондук милициясына дарыядан аял кишинин сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Сөөктүн өздүгү аныкталып, ал 48 жаштагы чүйдүн тургуну болгон. Кылмышка шектүү катары 28 жаштагы 2 жаран кармалган. Алдын ала маалымат боюнча шектүүлөрдүн бири маркумга ири суммада акча карыз болгон. Алар аялды автоунаадан өлтүрүшүп, сууга ыргытышкан. Бишкек шаарында патрулдук милициянын ага лейтенантына белгисиз 3 адам тарабынан кол салуу болгон. Ажыбек Баатыр көчөсүнөн белгисиз бет капчан 3 адам милиция кызматкерлерине кол салып, дубинка менен сабап кетишкен. Учурда жабыр тарткан милиция кызматкери 1982 жылы туулган. Жаран улуттук госпиталга жеткирилип, окуя кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды.
Бүгүн Бишкекте президенттин катышуусу менен Коопсуздук кеңешинин жыйыны болуп, 2020 жылдын 16 мартынан баштап Кыргызстандагы жогорку окуу жайлары жана атайын окуу жайлар, мектептерге 3 жумага карантин жарыяланды. Коронавирус бул жалпы адамзаттын мүшкүлүгү түйшүгү болуп калды. Кытай бизге коңшу өлкө. Бул илдет башталгандан баштап эле биз Кыргыз мамлекети коңшуларыбызга ушу илдет менен күрөшүүдө биз тилектеш экенибизди билдиргенбиз. Кудайга шүгүр, азыр мына айыккандар көбөйүп, ооругандар азайып деген жакшы маалыматтар келип жатат. Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан мына бардык өлкөлөр өзүнүн элинин саламаттыгын биринчи орунга коюп, мына чек араны каттоону жабууда. Мына биз дагы Кыргыз мамлекети ошондой тартипте иш алып барып атабыз. Көп ооруп чыккан мамлекеттер менен айбек каттамдарды чек араны жапканга чейин бардык. Бирок ачык айтып коюш керек, бул экономикабызга терс таасирин тийгизет. Ошондуктан биз бюджеттик чыгашууларды экономдоо режиминде түзүш керек. Коркунучтарга, чакырыктарга биз даяр болушубуз керек. Ушул жана башка жаңылыктар менен Факт KG сайтынан жана Факт KG TV Instagram баракчасынан дагы таанышсаңыздар болот. Жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.